Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 27 мартта бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Райымбек Матраимовдун кармалышы боюнча маалымат таратты. УКМК тиешелүү атайын кызматтар менен биргеликте 25 мартта Азербайжандын аймагында Райымбек Матраимов эл аралык издөөдө кармалып, Кыргыз Республикасынын аймагына алып келингенин билдирди. Ошондой эле аны менен бирге Матраимовдун бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор дагы алып келинди. Райымбек Матраимов мыйзамдагы ууру Камчы Гөлбаев менен тыгыз байланышта болгон жана бажы кызматынын кызматкерлеринен мамлекеттик ишмерлерден турган кылмыштуу топ түзгөн деп айтылат. Маалыматта Райымбек Матраимовго карата кылмыш жаза кодексинин 169-беренеси эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана 222-берене кылмыштуу кирешелерди адалдоо белгилери боюнча иш тергелип жатат.